Бүгүнкү сабактын темасы Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести. Сабактын максаты улуу ата мекендик согуш жылдарындагы аялзаттын жылдагы элдин эмгегин, кыйынчылыктар тууралуу билишет. Окуучулардын ой жүгүртүүсү калыптанат, сөз байлыгы өсөт. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасындагы көтөрүлгөн адамзаттын баалуулуктары жөнүндө билишет. Ата мекенди сүйүүгө, кыйынчылыкты жеңе билүүгө, ыймандуулукка тарбияланышат. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести жалпы адам баласынын согушка каршы протестин, жеке бир тагдыр аркылуу жер бетинде жашаган жалпы аялдардын трагедиясы, өлүм менен өлбөстүктүн кармашын көрсөткөн чыгарма. Бир үй бүлөдөн атанын жана 3 уулдун согушка кетиши, алардын мекенди коргоо үчүн баш тартпай барышы, ат үгүл бирөөсүнүн өзү суранып жүрүп урушка аттанышы дүйнөлүк окурмандарды таң калтырган жана фашизмге каргыш айттырган. Чыгарманын аты жылдыздардан алынган. Каармандардын жамандык жакшылыкта ар дайым коштоп турган табияттын бир көрүнүшү бул чыгармада Саманчынын жолу жылдызы. Повесттин башкы каармандары дал ошол Саманчынын жолу жылдызы ааламынын бир четинен экинчи четине керилип жаткан жакшы тилек тилешет. Алардын тилеги эл катары жер жыртып, эгин сээп, кырман бастыруу, дыйкандын энчисин сепкен эгинде. Жылдыздарга жакын жашаган кыргыздар ошол жылдыздарды сырдаш, муундаш кылган, келечек тагдырын жылдыздар менен байланыштырган. Байыртадан түрк элдеринин жана кыргыздардын түшүнүгүндө асмандагы жылдыздар менен жердеги адамдардын түпкү насили бир болгон. Жылдыздар адамдар, алар жылдыздарга айланып кеткен пенде тукум деген идея жашаган. Саманчынын жолу асмандагы абалы. Бул бүтүндөй адамдардын тагдыры, жаратылыштын абалы гана эмес, ал коомдук, мамлекеттик жада калса жалпы адамзаттын тагдыры менен байланышат. Согуштун жүрүшү да толук кыргыз балдары үчүн жылдыздардын көрүнүшү менен айыкталышат. Ошол үчүн чыгарма Саманчынын жолу деп аталган. 1963 жылы эле жаш сынчы Салижан Жигитов бул чыгарма тууралуу мындай деп жазган экен. Автор аны жупуну кылып повесть деп атаптыр. Албетте кандай десе да өз эрки. Ошентсе да ал белгилүү бир адабий жанр рамкасына сыйбайт. Ал адабиятта жана көркөм өнөрдөгү көп жанрлардын синтезинен бүткөн. Аны роман десе да болот, кинопоэма десе да жараша берет. Жөн эле поэма деп койсо андан бетер эп келишип калат. Кеп атында эмес, затында. Бир сөз менен айтканда ал ыр, песин деген орус сөзүнүн маанисиндеги ыр. Саманчынын жолу адабий жанрлардын рамкасына сыйбай калганда, Чыңгыз Айтматов бул чыгармасы аркылуу кыргыз адабиятынын практикасында кездешпеген жаңы нерсени ойлоп тапты. Повесть башынан аягына чейин шарттуу символикалык ыкма менен өнүгүп барат. Башкача айтканда, өмүрү үн катпаган жер, ошол жердин үстүндөгү бир пенде Толгонай менен сүйлөшүп отурат. Жер суроо узатат, Толгонай жооп берет. Толгонайдын образы бүгүнкү бүткүл жер шарындагы адамзатты толкундатып отурган тынчтык үчүн күрөштүн улуу идеясы, өзү менен кошо алып жүрө билгендиги менен баалуу. Образдын өзөгүндө согушту жек көрүү, тынчтыкта, ынтымакта жашоо, ар кандай оор түйшүккө туруштук берүүгө, токтоо болууга үндөгөн оптимисттик идея жатат. Түзүлгөн образдардын негизги идеясы муну менен чектелбейт. Образдын негизинде жер түбөлүк, жашоо түбөлүк деген философиялык терең ой орун алган. Эненин башынан өткөргөн оор трагедиясын көрсөтүү менен бирге Толгонай согуш учурунда оорукта калган адамдар менен жеңишти камсыз кылуу үчүн жасаган кайраттуу аракеттери миң алкышка татыйт. Бул образ өзүнүн ички суулугу жана таң калаарлык кайраты менен көрүүчүлөрдүн көңүлүндө уюп калды. Саманчынын жолу кино өнөрүндө повесттеги трагедия тууралуу кыргыз режиссеру Геннадий Базаров 1967 жылы Кыргызфильм киностудиясында фильм тарткан. Сценарийин Чыңгыз Айтматов менен Игорь Таланткин жазган. Оператору Валерий Виленский, Толгонайдын ролун Бакен Кыдыкеева аткарган. Анын жаш чагын Таттыбүбү Турсуналиева ойногон. Болот Бейшеналиев Касым, Насыр Кыктаев, Субанкул сыяктуу актерлор тартылган. Азыр телевизор бетинен түшпөй жүргөн эксперт, кийинки аскер кызматкери болуп кеткен Токтогул Акчыкеев Жайнактын образын жараткан. Жана ошол кездеги казакстандык студент кыз, азыркы мынай химиясы боюнча көрүнүктүү окумуштуу академик.
Раушан Сармурзина Алимандын ойногон. Кинонун көп бөлүгү режиссердун жеринде, Кочкордо жана Ысык көл жээгинде, Кажы сайда тартылса, Майсалбектин Толгонайга жолукпай поездде өтүп кеткен эпизоду 40 градус суукта Казакстанда тартылган. Фильм жолдуу болду. 24 жаштагы Базаровдун бул эмгеги анын бийикти бүтүп жаткандагы дипломдук иши жогорку баа менен корголгон. Кыргыз СССРнин эл артисти Бакен Кыдыкеева Толгонайдын образынан кийин СССРдин эл артисти наамына ээ болду жана ушул образы үчүн бүткүл союздук фестивалда аялзаттын образын эң мыкты жараткан деген сыйлыкка арзыды. Мамочка. Мама. Не надо. Не плачь. Оставьте меня. Мальчик. Сыночек. Мама. Мой. Повесть театр өнөрүндө эң алгачкы чыгарма 1964-жылы РСФСРдин эмгек сиңирген артисти Львов Анохин инсценировкалап Москвадагы Станиславский атындагы драмалык театрда койгон. Бул спектакль менен труппа дүйнөнүн көптөгөн шаарларын кыдырган. Чыгарманын театралдык вариантын кийин Белов, Мамбетов, Тула жана башка таланттуу режиссерлор жазып, өз сахналарында көрүүчүлөргө тартуулаган. Кыргыз драм театрында даярдалган спектакль 1965-жылы Кремль театрында коюлган. Кийин Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Саманчынын жолу спектаклинин жаңыланган версиясы көрсөтүлдү. Режиссеру Марат Козукеев болгон бул спектакльде Толгонайдын ролун Анара Сыдыгалиева аткарды. Düğünü türegeciler. Kay zamanda, kaysı yerde, ene uşuntip, öz balasın bir görü gözler olup, gözünden kan çıkar. Kıykırığı taş canıp, yol dostu. Деги эле бул чыгармадагы Толгонай аркылуу Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова сыяктуу сахна корифейлери гана эмес, мектеп сахнасынан көптөгөн кыргыз кыздары да элге таанылып, Майсалбектин катын миңдеген балдар көркөм окуп чыгышкан. Спектаклдин негизги өзөгү адамзаттын башына түшкөн мүшкүл оорусуну ата мекендик согуш учурунда баяндайт. Согуштун зулумдугунан жүрөгү канаган эненин ички трагедиясы, тынчтыкка, бейпилдикке болгон көксөө кеңири чагылдырылган. Саманчынын жолу балет ораториясы кыргыз балет өнөрүнүн туу чокусу 1975-жылы 15 мартта Кыргыз улуттук опера жана балет театрында көрүүчүлөргө тартууланган балет ораториясы либреттосунун Мустафа Ахунбаев менен Марклен Баялинов, музыкасын Калый Молдобасанов жазган.
Кыргызстанда жазылган эң биринчи балет оратория катары тарых барактарына катталып калган чыгарманын башкы балетмейстери Уран Сарбагышев, бийчилер Айсулуу Токонбаева, Толгонай, Рейна Чокоева, Алиман, Чолпонбек Базарбаев, Касым каармандардын образын пластика менен алып берген. Бул чыгарма 1976-жылы СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Бул чыгарма эч убакта актуалдуулугун жоготпой, түбөлүккө калат. Адам рухунун жеңилбестигин, майышпастыгын, бүгүнкү күндүн артынан эртеңки күндүн нуру тиерин, жамандыктан жакшылык бийик болорун чечмелеген чыгарма келечек муунга да жакшы таасирин тийгизерине ишенебиз. Акыркы убакта жер жүзүндө адам жүрөгүн ооруткан кандай гана жаман окуялар болуп жатат. Биздин максат чыгарма аркылуу мына ошондой нерселерден алыс болууга, келечек муундарга азыркы бейпил жашообузду баалай билүүгө, жашоо кадырын сезүүгө чакыруу болуп саналат. Саманчынын жолу повестинде автор эмнени айтып көрсөткүсү келген? Саманчынын жолу киносундагы башкы каармандардын ролдорун кимдер ойногон? Саманчынын жолу спектаклинин эң биринчи жолу кайсыл жерде коюлган? Саманчынын жолу балет ораториясын ким жазган жана биринчи кайсыл жерде коюлган? Суроолорго жооп. Чыңгыз Айтматов бул чыгармасы менен адам рухунун жеңилбестигин, майышпастыгын, бүгүнкү күндүн артында эртеңки күндүн нуру тиерин, жамандыктан жакшылык бийик болорун айткысы келген. Акыркы убакта жер жүзүндө адам жүрөгүн ооруткан кандай гана жаман окуялар болуп жатат. Биздин максат чыгарма аркылуу мына ошондой нерселерден алыс болууга, келечек муундарга азыркы бейпил жашообузду баалай билүүгө, жашоо кадырын сезүүгө чакыруу болуп саналат. Башкы каармандардын ролдорунда Толгонайдын ролун Бакен Кыдыкеева аткарган, анын жаш чагын Таттүбү Турсуналиев ойногон. Болот Бейшеналиев, Касым, Насыр Кытаев, Субанкул сыяктуу актерлор тартылган. Азыр телевизор бетинен түшпөй жүргөн эксперт, кийинки аскер кызматкери болуп кеткен Токтогул Бакчыкеев Жайнактын образын жараткан жана ошол кездеги казакстандык студент кыз, азыркы мунай химиясы боюнча көрүнүктүү окумуштуу академик Раушан Сармурзина Алиманды ойногон. Эң алгачкы чыгарманын спектаклин 1964-жылы РСФСРдин эмгек сиңирген артисти Лавров Анюхин инсценировкалап Москвадагы Станиславский атындагы драмалык театрда койгон. Бул спектакль менен труппа дүйнөнүн көптөгөн шаарларын кыдырган. Саманчынын жолу балет ораториясы кыргыз балет өнөрүнүн туу жокусу. 1975-жылы 15 мартта Кыргыз улуттук опера жана балет театрында көрүүчүлөргө тартуулаган балет ораторияны либреттосунун Мустафа Акынбаев менен Марклен Байлинов, музыкасын Калый Молдобасанов жазган. Үйгө тапшырма Чыңгыз Айтматовдун согуш мезгилине карата жазылган Эрте жазда келген турналар чыгармасын окуп келгиле.